Эми болсо демократиялык эмес режимдердин эң көп колдонулган сөз бизге белгилүү болгон бул авторитаризм деген сөз. Бул авторитаризм деген түшүнүктүн бул демократия сыяктуу эле бир нече анын кантип айтсак болот аныктамалары бар. Ошол аныктамалардын ичинен эң көбү бул эң маанилүүсү деп салыштыруу политологияда дагы деле биз салыштыруу политологиянын рамкасы менен карай турган болсок, Линс менен Степандын аныктамасы көбүрөөк ынанымдуу деп айтылат. Алар болсо авторитардык режимдин өзгөчөлүгү эмнеде дегенде, негизинен эң маанилүү болгон баягы мурда эле айтып жүргөн биз accountability деген ачкыч сөз айтат. Бул учурда accountability'си жок плюрализм бар деп айтат. Коомдо жана экономикада бир топ эркиндик берилет дейт. Плюрализм бар дейт. Коомдо бир топ кандайдыр бир коомдук маселелер, экономикалык маселелерге тиешелүү болгон талкуулар жүрүп, ал коомдун ичинде ошондой топтордун түзүлүшүнө дагы уруксат берип, экономиканын ичиндеги ассоциациялардын дагы түзүлүп, бизнес чөйрөдөгү алар дагы өз алдынча маселелерди чечкенге, өздөрүнүн пикирин айтканга мындай абдан эле жогорку деңгээлде эркиндик берилет дейт. Бирок деген менен бийликке келген бийлик мурда айтып кеткендей, же болбосо партияга, же болбосо парламентке, же болбосо шайлоочуларга маал-маалы менен өздөрүнүн эмне иш кылып атканын, же болбосо шайлоо алдында берген убадаларын кайсы деңгээлде аткара алды, жана кайсы деңгээлде аткара алган жок, жана келечекте эмнени кылып маанилүү, бул тууралуу мындай отчет берип турган accountable өкмөттүн жоктугун айтат, жана ушундай accountability'си бар бир плюралдык саясий чөйрөнүн жок экенин айтат. Бул деген нерсе демократия үчүн мисалы өтө маанилүү болсо, бул авторитаризмде бул элемент мындай accountability деген түшүнүк дээрлик жок эсе болот. Бирок арийне биз билгендей формалдык түрдө авторитардык өлкөлөрдүн лидерлери маал-маалы менен мындай бир жылда бир же болбосо эки жолу телевизордон атайын масс медианы чакырып жолугушууларды өткөрүп турат. Бирок бул accountability менен тиешеси жок эле. Жөн гана пресс-конференция сыяктуу өзүнүн тандап алынган масс медиа өкүлдөрү менен алдын ала даярдалган сценарий менен түшүндүрүп берип койгон учурлары бар. Бирок бул accountability түшүнүгүнө тиешеси жок. Андан сырткары бул accountability деп айткандан кийин авторитаризмдин өзгөчөлүктөрүн санай кете турган болсок, бул жерде бир нече өзгөчөлүктөр бар. Дагы деле Линс менен Степан буларга моундайча түшүндүрмө берет. Авторитардык режимдин астында лидер болсо, бул жерде лоялдуулук деген түшүнүк өтө маанилүү. Мындайча айтканда, бул лидер болот. Лидердин тегерегинде бир нече топтор болушу мүмкүн, жана лидерге эң жакын болгусу келген топтор негизинен анын лидердин айтканын эки кылбай, жана ишеним мамилеси бул жерде өтө маанилүү. Же болбосо достук мамиле, же болбосо булар өткөн чакта тарыхта кандайдыр бир окуяны бирге өткөн болсо, кайсы бир топ же болбосо топтун лидердин жанында жүргөн топтун группанын ичиндеги команданын лидери мурда кандайдыр бир эмгегин кылып лидерди сатып кетпей, же болбосо анын жанында дайыма ишеничтүү жакын досу катары жүргөн болсо, негизинен бул фактор өтө маанилүү деп эсептелинип, лидер тегерегине ошондой кишилерди чечүүчү, чечим кабыл алуучу органдарга тайындап, ошолорду ээрчитип келип, мындайча айтканда,
бул ишенимдердин, достуктун, тааныштыктардын, лоялдуулуктун мамилесинен турган бул башкаруу деп айтып жүрөт. Экинчиси бул биз буга чейин карап кеткен мисалы коммунисттик доордогу же болбосо нацисттик Германиядагы учурдагыдай бир идеологиянын бул жерде мындай маанилүү эмес экени жөнүндө айтылып жүрөт. Анын ордуна биз менталитет деп айтып жүрөт. Бул mentality, мындайча айтканда. Бул ошол лидердин ошол учурда өзүнүн эмнени каалап турган болсо, анын мүнөзү же болбосо анын характери же анын каалоолору көбүнчө ошол саясаттын менталитетин чечет дегенди түшүндүрүп атат. Биз айттык, эгер ишеним же достук же тааныштык же тууганчылык маанилүү болгон болсо, бул жерде ошо сыяктуу менталитет ошо саясатта доминанттык кылып маанилүү ролду ойнойт. Коммунисттик доордогудай мисалы тең жашоо же болбосо пролетариаттын ролу, буржуйларга каршы деген сыяктуу слогандар, идеология бул учурда дээрлик жок. Болсо дагы ал коомдо маанилүү ролду ойнобойт дейт. Андан дагы ошол лидердин мүнөзү, ошол лидердин сүйлөгөн формасы, ошол лидердин басып жүргөн же болбосо адаттары, хоббилери көбүрөөк ошол тегерегиндеги саясатка таасирин этип, ошондой менталитет басымдуулук кылат деп айтылат. Авторитаризмдин бул болсо бир эки өзгөчөлүгү болсо, андан кийин дагы бир маанилүү мүнөзү бул айтат коомдук деполитизация деп айтылат. Авторитардык режимдерде арине акыркы мезгилде авторитаризмдин дагы бир топ формалары чыкты. Мисалы soft authoritarian дейт, жумшак авторитардык башкаруу же болбосо квази демократия деген бар, жалган демократия деген, же болбосо акыркы мезгилде green zone деген да түшүнүк бар, боз зона. Ал жерде же авторитаризм деп да толук айта албайбыз, же толук демократия деп да айта албайбыз. Ошого окшогон акыркы мезгилде бир топ авторитаризмдин да формалары болду, бирок кайсынысын албайлы негизи бул коомдук деполитизацияны байкайбыз. Бул деген нерсе арине шайлоолордун имитациясы өтөт, шайлоолор өтөт, ал жерде саясий эркиндик берилбесе дагы саясаттын ичинде кандайдыр бир саясий күчтөрдүн бири-бирине биригип бийликке оппонент болуп, кайсы бир деңгээлде активдүүлүгүн жүргүзгөнгө уруксат берет, бирок шайлоолорду толугу менен контролдоп, колдон келишинче коомдук ичиндеги таасир эте алчу топторду булар деполитизациялап, саясатка катыштырбаганга, аралаштырбаганга аракет кылып, коомго дагы көбүн эсе саясий эмес маселелерди көбүнчө чыгарып, буну же болбосо мисалы шаардын проблемалары деп, же болбосо айылдын проблемалары же өлкөнүн проблемасы деп, мисалы көп нерселерди буну саясий өңүттөн эмес, башкача алаксытуучу формада берип, коомду саясаттан аластатып, саясатты көбүнчө бир уч, бул жерде айтып кеткендей, лидер жана топтору жана анын достору же ишенген кишилеринин тегерегинде гана жүрө тургандай доминанттык бийликти байкасак болот. Ошентип авторитаризмдин үчүнчү өзгөчөлүгүн айттык. Андан кийин мына төртүнчүсүнө токтолуп кете турган болсок, бул жерде харизма жана жеке культташтыруу деген түшүнүк айтылып атат. Бул деген нерсе биз культ личности деген нерсени айтып атабыз. Бул тоталитардык доордо дагы болгон болсо, бирок бул учурда андан айырмаланып бир аз жеңилирээк формада айтылат. Анан кийин баягындай дифирамба деп айтылып жүрөт. Бул лидерди абдан мактап, буну айга, күнгө теңеп, лидердин кандайдыр бир коомдо жасап койгон иштерин,
бул өзгөчө бир мындайча айтканда кудайлаштырып деп да айтат буну илимде. Ошол сыяктуу бир буну абдан бир жогорку даражага алып чыгып, ушул лидер болбосо өлкөдө ушундай жолдор да болбойт эле, ушундай экономика да болбойт эле, бул лидер болбосо ушундай темир жолдор да бүтпөйт эле деген сыяктуу бул лидерге өзгөчө мындай сапаттарды тапшырып, кандайдыр бир мааниде буну кудайлаштыруу деген сөз менен айтып жүрүшөт илимде. Бул арине лидер харизмалуу лидер болуп калган учур болушу мүмкүн, харизмалуу эмес болуп калган учуру болушу мүмкүн. Бул учурда дагы кырдаалга жараша ал кимиси болбосун лидер көпчүлүк учурда бийликти кетип жатканда кимге берип кетет деген маселе чыгат дегенде келип эле кайра эле шайлоонун жыйынтыгы ким кайсы партияга же болбосо ким кайсы лидерге көп добушту бергени чечүүчү ролду ойнобой, кайсы топ саясатта жүргөн кайсы группалар же кайсы саясий күчтөр лидер менен жакшы мамиледе болуп, жеке мамилеси кайсы учурда жакшыраак болсо, негизинен лидер ошого уктап, бийликти мурас катары ошого таштап кетет деген өзгөчөлүгү бар деп авторитаризмге Линц менен Степан мүнөздөмө берип жүрөт. Эмесе буларды токтогондон кийин азыр эми бул кайсы өлкөлөрдө авторитаризмди биз байкаганыбыз классикалык формаларын мен азыр тааныштырып кетейин. Арине авторитардык мамлекеттердин биз кейсин аябай эле эбегейсиз көп түрдө айтсак болот, бирок балким кыргыз студенттери үчүн эсте каларлык болгон жана биз бир топ тааныш болгон мисалдарды айтып кетели. Бул ошол биздин акыркы мезгилде кыргыз атуулдары биздин үчүн кандайдыр бир жакын өлкө болгон жана биздин атуулдар аябай эле окууга көп барып жүргөн. Мисалы, бул Ататүрктүн мисалын айтып жүрөт. Түркияда 1923 жылдан 38 жылга чейинки Түркиянын кейси ушул авторитаризмдин эң классикалык формасы болот деп айтылып жүрөт. Андан кийин айтсак, Испаниянын Франкосун айтсак болот. 1936 жылдан 75 жылга чейин бийликте туруп, бул жакта революция болуп, анан кийин Испанияда мисалы демократиянын 3-чү толкуну деп айтылып жүргөн учурда бул жакта ошо авторитардык режим бузулуп, анан демократияга Испанияда ошол 70-жылдардын ортосунан гана эми эле кирди деген айтылып жүрөт да. Андан кийин могу Насер, Египеттин кейси бар, Пиночет, Чилинин кейси бар. Бул дагы аябай скандалдуу болуп, 90-жылдарда Пиночет президенттин тегерегинде аябай көпкө чейин сот иштери болуп, Лондонго кетип, Лондондон кармалып, тарыхта абдан биздин эсибизде калганы менен белгилүү. Андан кийин айтсак болот, ошол эле учур мына Испанияга окшогон Грекия. Буларды айтсак болот, 1967 жылдан 74 жылга чейин буларда дагы авторитардык башкаруу болгону айтылат. Кийинки учурда дагы бир авторитаризм үчүн авторитаризмди изилдөөдө саясий негизи теориялардын ичинен өзгөчө салыштыруу политологияда Гуильермо Одонель деген аргентиналык саясаттануучунун bureaucratic authoritarianism деген термини чоң мындай мааниге ээ боло баштады. Ал болсо өзгөчө Латын Америка өлкөлөрүнүн кейсин алып, дегенде Бразилия менен Аргентинада эгер өлкөдө модернизация катуу алдыга жыла турган болсо, ошол учурда саясатка аскерлер дагы кызыгып, генералдар өздөрүнүн кызыкчылыгын туудуруп, саясатка кирип кетишет деп айтат. Жана алар бийликти алышып, бийликти алгандан кийин булар бюрократиялыкка киргенден кийин ушу бюрократия жолу менен ошол өлкөнүн экономикасын өнүктүргөнгө аракет кылып кошулушат деп айтат да. Бул өзгөчө кейс, бул ошо Латын Америкалар үчүн гана. Кийинчерээк ушундай эле кубулуш Чили менен Уругвайда байкалганы бизге белгилүү 90-жылдарга чейин.
Ошонусу менен бул одон элдин саясий теориядагы өзгөчө салыштыруу политологияда бюрократик авторитаризм дегени мындай жаңы бир авторитардык өлкөлөрдөгү жаңы бир мындайча айтканда көрүнүштү феноменди ачып чыкканы менен бизге белгилүү. Ушунусун айтканда бизде авторитаризм жөнүндө мындай кыскачараак баяндама берип кете турган болсок, ушунун негизинде азыр сөзүмдү аяктайм.